بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Allah Taala sizlerden şu gelgen qadamыңыздарга жақшылық соопторду жазып, билип билбей кылган күнөөлөрүңүздү кечирип, тобаларыңызды чын кылып, ушул жума намазынын берекетинен, ушул majlистин берекетинен Аллахым өзүнө жакындаганга мүмкүнчүлүк берсин. Себеби негизги жашоонун максаты ошол Алланын ыраазычылыгына жетүү. Адам баласы бир иш кылып жатып, эгерде максатыны туура эмес түшүнүп алса, кыйналып калат. Башка бир максат карманып алган болсо. Пайгамбарыбыз алейхиссалам чоң амалдарды, исламдагы болгон мээнеттерди, бирок максаты туура эмес кылына турган болсо, алар кабыл эмес деп айткан. Көптөгөн хадистерде Man ta'allama li gayrillahi aw arada bihi gayrallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kimde kim ilim ala turgan bolsa, үйрөнүп жатат, илим чоң нерсе. Бирок үйрөнгөндө максат Алладан ли гайрилlah, Алладан башкасы үчүн деп алса. Aw arada bihi gayrallah, же илимдин ордуна Аллахтан башканы кааласа, башка нерсени, башка адамдардын мактоосу болсун, же бир нерсеге жетүү болсун, башканы каалай турган болсо, фалятабавва мақ'адаhu минан нар, анда өзүнүн ордуну тозоктон даярдай берсин деген да. Ошондон чоң нерсе илим алып атат, Кур'ан, тафсир, чарчап, курсак ач, кыйынчылык. Бирок ниети туура эмес болсо, анын амалы дагы эч кандай дүйнө ахиретте адам баласына пайда жеткирбейт деген да. Ошондой эле урматтуу тууган, биздин жашообуздун максаты эмне? Жашообузда максат сиз менен биздин өзүбүз тутунган жолубуз гана туура болуп, калгандардын бардыгы адашкан экендигини далилдөө биздин максатпы? Эмне максатта мешитке келип жатабыз? Эмне максатта намаз окуп жатабыз? Эмне максатта сиз менен биз жашообузду өткүзүп жатабыз? Алланын ыраазычылыгына жетүү үчүн. Бардыгыбыз ушул жерде жаш болбойлу, кары болбойлу, кандай улутта болбойлу, келген максатыбыз Алланы ыраазы кылайын деп сиз менен биз ушул жерге келдик да. Аллахым ошо максатыбыздан тайдырбасын. Аллахым ошо максатыбызды бизге ачык түшүндүрсүн. Бүгүнкү күндөгү жума баяныбыздын дагы темасы сүннөт жана бид'ат туурасында экен. Сүннөт деп эмнени айтабыз? Бид'ат деп эмнени айтабыз? Бул темага даярданып жатып, биринчи эле ушул ой келет. Азыркы учурдагы бөлүнүп аткан, сен бид'атчысың, сен ахлу сунна вал жамаатка кирбейсиң, сен адашып калгансың. Ушундай бир чөйрө курулуп баратат. Кудум эле ар бир мусулман болгон адамдын эле биринчи максаты башкаларды колдон келишинче бид'атка, колдон келишинче куфурлукка, колдон келишинче туура эмес адашууда экендигини баяндаш анын бир миссиясы катарында түшүнүп калып атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул бид'атты тарифини айтканда, бид'ат деп эмнени айтат? Ахлу сунна вал жамаат кимдер алар? Буну айтканда максат адамдарды бөлүү үчүн айткан эмес эле. Башка адамдарды айыптоо үчүн айткан эмес эле. Адашып жүргөндөрдү туура жолго алып келиш үчүн айткан болчу. Ошолорго мээримини төгүп айткан болчу. Ошолор ушундай туура эмес жашоого түшүп калбасын, туура жашасын. Ошону көрсөтүш үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге баяндап берген болчу да. Азыр сиз менен биз мусулманбыз деп атабыз. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген калиманы айтабыз. Бирок калиманын экинчи бөлүгүнү унутуп калдык да. Аллага ишендим, акыретке ишендим, Аллах тараптан түшүрүлгөн китептерге ишендим дедик, иманды кабыл кылдык. Бирок Мухаммадур Расулуллахнын талабы эмне? Мухаммадур Расулуллах дегенде сиз менен бизден эмне талап кылат бул келиме? Ошого көп көңүл бурбай калдык. Пайгамбарыбызга болгон сүйүү, мухаббат, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, пайгамбарыбызды жакындан таануу,
пайгамбарыбыздын жашоо тартибини сырткы сүрөтү көрүнүшү келбети болсун, ички дүйнөсү болсун, жашоо тартиби болсун, ошолордо пайгамбарыбызды ээрчүү сиз менен биздин жашообузда күндөн күнгө алыстап бараткандай да. Башында угуп, кызыгып бир аз кыла баштадык эле. Бирок кайра эле жашообуздан өзүбүздүн адатка, өзүбүздүн напсыбызга, чөйрөнүн таасирине кирип баратабыз да, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн азаматтуулугу жашообуздан дагы эле чыгып баратат да. Мухаммад ла илаха иллаллах кандай зарыл болсо, Мухаммадур Расулуллах да ошондой зарыл. Ла илаха иллаллахты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде 13 жыл көрсөткөн болсо, Мухаммадур Расулуллахны Мединада 10 жыл пайгамбарыбыз көрсөткөн. Сахабалар ла илаха иллаллах деген сөздүн акыйкатына Бадыр согушунда жеткен болсо, Алладан кайыптан болгон колдоосу келип, периштелер келип жардам берип, Аллага ишенген кандай, Алланын алдында башка бардык нерсе махлук, алсыз, жаралынган, Алла гана кылат деген ишенимге Бадырда сахабалар жеткен болсо, Мухаммадур Расулуллах, пайгамбарыбыз Алланын элчиси, аны ээрчүү, ага эргешүү ар бир мусулманга милдет экендиги, ошол кандай зарыл, пайгамбарды ээрчибей койсок эмне болот? Бунун акыйкатын сахабалар Ухуд согушунда билген. Ухуд газатында билген. Пайгамбардын айткан сөзүнө бир аз баш ийбей коюп, утуп аткан жерден утулуп калып, эгерде Халид ибн Валид ошол учурда мусулман эмес эле, душмандар тараптан башчы болуп келген болчу, башкаруучу болуп. Эгер аркасынан кууп келгенде жер бетинде бир да мусулман калбай калат эле ошондочу. Аркасынан куубай койгонда. Ла илаха иллаллах урматтуу тууган, бул бейиш боло турган болсо, Мухаммадур Расулуллах ошо бейиштин ачкычы. Ла илаха иллаллах биздин жашообуздун максаты боло турган болсо, Мухаммадур Расулуллах ошо максатка жеткере турган жол болуп эсептелет. Ла илаха иллаллах биздин паспортубуз болсо, Мухаммадур Расулуллах ошол виза ошо паспортко басыла турган. Мухаммадур Расулуллахсыз, пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүз, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө эргешмейинче сиз менен биздин толук исламдагы болгон сүрөтүбүз биздики ачыкка чыкпайт. Шуара сүрөсүндө Алла субханаху ва таала 5 пайгамбардын кылган мээнетини эскерткен. 5 пайгамбар кандай даават кылды? Элини кантип Аллага чакырды? Ошолор туурасында пайгамбар Аллах таала эскертет. Пайгамбарлардын бардыгына келген сөзүнүн максаты, келген мээнетинин максатын Аллах бир аятта бир сөз менен айткан. 5 түрдүү пайгамбар, бирок алардын сөзүнүн натыйжасы бир. Кылган мээнетинен талап кылган нерсеси бир. Пайгамбарыбыздын мээнетинин максаты мындайча айтканда. Эмне дейт? Фаттакуллаха ва атиун. Яни атиуни. Фаттакуллах. Мен кылган мээнетимден силерден эч кандай ажыр сыйлык талап кылбаймын. Иннама ажри ала роббил аламин. Менин кылып жаткан мээнетимдин сыйлыгы бир гана Роббил аламинде. Алла тааланын жоопкерчилигинде Алла берет сыйлыгымды. Силерден эмнени талап кылам? Пайгамбарлар айтып атат. Фаттакуллах, Алладан корккула. Таква болгула. Ва атиуни, жана мага итаат кылгыла, мени ээрчигиле, мага моюн сунгула дейт. Пайгамбар айткан аттаква хахуна. Такыбачылык, Алладан коркуу, Аллага ишеним, бул жакта болот, ички дүйнөдө болот. Туурабы? Бирок ошонун сырттагы көрүнүшү кандай? Такыбачылык барбы, жокпу? Кантип билебиз? Ва атиун, мага итаат кылгыла деген пайгамбарлардын экинчи сөзү, мага болгон итаатың менен мени эргешиңе жараша сенин такыбачылыгың билинет деген сөз да. Яни ла илаха иллаллахка болгон биздин ишенимибиздин ченеми Мухаммадур Расулуллах аркылуу билинет. Канчалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү сиз менен биздин жашообузда боло турган болсо, мухаббаты жашообузда боло турган болсо, ошончолук Алланын өкүмүнө демек бекенбиз, ошо ченемде демек Аллах таалага болгон сүйүү мухаббатыбызда биздин жүрөгүбүздө бар да. Ошондон урматтуу туугандарым, сиз менен биз 24 саат жашообузду Мухаммадур Расулуллах, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт тарика жолуна алып келгендин аракетини кылалы. Баардыгыбыз ошо тартипке келгендин аракетини кылалы. Бидат деп эмнени айтат?
Бидат боюнча түшүнүш үчүн негизинен хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис: "Куллу мухтасатин бид'a." Ар бир жаңы чыккан нерселер булар бид'ат болот. "Ва куллу бид'атин далала." Ар бир бид'a жаңылык бул адашуу. "Ва куллу далалатин финнар." Ар бир адашуу тозоктун ичинде, мындайча айтканда, отко алып барат, адамды тозокко алып барат деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан. Эми ушул бид'ат дегендин аныктамасын кантип бериш керекпиз, кантип түшүнүш керекпиз? Сөздүктөгү мааниси, бид'ат деген сөздү сөзмө-сөз кыргызчага которгондо, мурда анын мисалы өтпөгөн жаңы бир нерсени кылууну бид'ат деп айтат. Жаңы нерсени бид'ат деп айтылат. Мурда болгон эмес андай, жаңыдан бир нерсе пайда болду, ошону бид'ат деп айтылат. Бади'ус самавати вал ард. Аллахнын бир сыпаты, бади'a. Бади'a. Бади'a дегенде мааниси эмне? Ас-самавати вал ард, асмандар жана жерди мурда эч бир мисалы өтпөй, эч бир үлгү эчтеке жок эле да бул сыяктуу. Эч бир мисалсыз жоктон биринчи пайда кылган деген сөз да. Бади'ус самавати вал ард. Бид'a, экөөнүн сөзү бир сөздөн уңгудан алынат. Ал эми шариатта бид'ат деп эмнени айтабыз? Бид'ат деп шариатта кайсыл нерсени бид'ат деп түшүнүлөт? Ал туурасында Ибн Асир рахимахулла айткан: "Ал бид'ату бид'атан." Бид'ат эки түрдүү болот деген. Бид'ат дегенди түшүнүп алдык да, жаңы нерсе да, диндеги жаңы пайда болуп аткан нерселер. Бирок ошол диндеги бардыгы эле жаңы пайда болгон нерсе адамды адаштырууга алып келе береби? Же бир аз бөлүнөбү? Ошол туурасында сөз. Бид'ат эки түрдүү болот дейт. Бид'ату хадиин ва бид'ату далал. Туура жолдун бид'аты, адашуунун бид'аты дейт. Кайсыл нерсе Аллахнын өкүмүнө каршы келе турган, исламда жаңы пайда болгон нерсе болсо, жана Аллахнын элчисини алып келген нерсеге каршы болсо, анда бул жаман бид'ат болуп эсептелет дейт. Ошо пайгамбарыбыз айткан, адашууга алып бара турган бид'ат болот. Ал эми кайсы нерсе Алла Таала рухсат берген, пайгамбарыбыз алып келген нерсе динге лайыктуу болсо, анда ал рухсат берилген жакшы бид'аттардын арасына түшөт дейт. Жаңы, бирок ал жамандалган жаңылык болуп эсептелбейт. Балким ошону кылган адамдар, эгер сооптуу иш болгон болсо, анда мактоого татыктуу болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте "Ман санна суннатан хасанатан." Хадисте айтып атат, ким эгерде бир жакшы жолду пайда кылса. Демек мурда жок болчу андай амал, бирок кийин ошол жакшы бир ишке себепчи болду. Кимде ким жакшы бир жолду пайда кылса, кана алейхи ажруха, кана лаху ажруха, ага сообу да берилет, ва ажру ман амила мин бадихи, андан кийин кимдер амал кылса ошонун дагы сообу бериле берет. А бунун каршысында кимде ким эгерде жаман бир жолго себепчи болуп калса, анда ошол жамандыктын дагы жана жамандыкка кийин ошол жолго түшүп канча күнөө болсо, анын дагы күнөөнүн кесепети мунун мойнуна түшө берет дейт. Демек ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат, эгер бардык эле диндеги жаңы болгон нерсе, бул адашуу боло бербейт. Балким кээ бир жаңы нерселер соопко алып келет, Кур'ан хадистин көрсөтмөсүнө лайыктуу болсо, эгер Кур'ан хадистин көрсөтмөсүнө каршы келип калган болсо, анда ошолор адашуу жана адамды тозокко алып бара турган, аны кылса, аны жайылса, күнөөгө себеп боло турган бид'ат болуп, мына ошолор эсептелет дейт. Мисалы Умар радиаллаху анхунун айткан сөзү: "Ни'матул бид'ату хадихи." Бул сөздү качан айткан? Кандай гана бул жакшы ни'мат, жакшы бид'ат депчи. Качанда Умар радиаллаху анху өзүнүн заманасында, пайгамбарыбыз дүйнөдөн өттү, Абу Бакр радиаллаху анху дүйнөдөн өттү. Заманасында мечитке келсе, таравихти адамдар окуп атат, бирок ар жакта. Бул жакта үчөө окуп атат, бул жакта өзү жалгыз окуп атат, бул жакта дагы бир жамаат окуп атат. Бир жамаатта эмес да, ар жерде таравих намазы, орозодо окула турган таравих намаз ар жерде окулуп жатат. Анан Умар радиаллаху анху буйруп, алардын бардыгыны бир имамдын аркасына
чогултуп койду. Ушул убакта куптандан кийин баардыгыңар келип бир имамдын аркасынан баардыгыңар чогуу намаз окуйсуңар. Абдулла ибн Умм Мактум радиаллаху анхунун аркасынан окуйсуңар деп бир имамга баардыгын чогултуп койду да. Анан эртеси күнү чыкса баардыгы бир имамдын аркасынан чогуу намаз окуп атышат. Таравихте. Анан ошондо Умар радиаллаху анху айтканда "Ни'матул бид'ату хадихи", ушул жаңылык мо бидат кандай гана жакшы деген да. Демек ар бир эле жаңы нерсе бул адашуу боло бербейт. Кээ бир жаңы нерселер Кур'ан хадиске лайыктуу болсо, ал балким сооптуу болуп кетет деген көрсөтмө чыгат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таравихте кээде окуйт эле, кээде окубайт эле, жана жамаат менен кээде окуган, кийин анан жамаат менен окуганды таштап койгон, силерге важип болуп калбасын. Ошондуктан деп пайгамбар алейхиссалам кечиктирип чыкпай койгон. Пайгамбарыбыз дайыма жамаат менен дайыма таравихте окуган эмес эле. Умар радиаллаху анху буну баштап, Умар радиаллаху анху ушуну көрсөтүп кеткен. Ошондой эле бул сүннөт болуп дагы эсептелет. Умар радиаллаху анху кылганы бул деле сүннөт болуп эсептелет. Себеби билесиздер да сүннөт менен хадистин ортодо эмне айырмасы бар? Хадис деп эмнени айтат? Сүннөт деп эмнени айтат? Мисалы хадисте деп калабыз, сүннөттө деп калабыз, туурабы? Хадис деген сөз фи'лун наби, каулун наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбардын кылган кыймыл аракети, ва каулуху, пайгамбардын айткан сөзү, ва тaqrirуху, пайгамбардын бирдекени көрүп туруп токтотпой койгондугу, тaqrir деп коет да, пайгамбарыбыз унчукпай эле ага рухсат бергендиги. Вахий түшүп жаткан заманада Аллах тараптан дагы ошол кыймыл аракетке тыюу берилген эмес. Пайгамбардын алдында да кылынып атса, пайгамбар да аны токтоткон эмес. Демек бул деле боло берет, алдында кылынса унчукпаса, демек боло берет дегенге ишара бар да бул сөздүн ичинде. Бул деле хадис болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыздын сөзү, пайгамбарыбыздын кыймыл аракети, пайгамбарыбыздын тaqriri көрүп унчукпай койгондугу, анан хатта фил харакати ва саканат, жада калса пайгамбарыбыздын кыймыл аракети болсун, унчукпай турганы болсун, ва фил яқдати вал манам, уйкуда болсун же ойго учурунда болсун, түшүндө көргөн нерселер болсун же ойго учурундагы болсун, jaizal ittiba, mamnu al ittiba. Аны эрчисе рухсаттагы, эрчисе тыйылгандагы, ушунун бардыгына хадис деп айтылат. Түшүндүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 9 аялы болгон. Бул сүннөтпү, хадиспи? Бул хадис, бул сүннөт эмес. Себеби бул хадис, себеби буга эрчүүгө бизге рухсат жок. Бул хадистин тармагына кирет. Сүннөт деп эмне айтат? Сүннөт дегени пайгамбарыбыздын кыймыл аракети, сөзү, тaqriri, ойгодо, түшүндө болсун, ойгодо болсун, аракет кыймылдаганда же унчукпай турганда болсун, бирок эрчүүгө рухсат болгон нерселерди үммөткө, ошону сүннөт деп айтылат. Биз ошону эрчүүгөнгө рухсат берилген. Биз ошого амал кылсак болот, буларды сүннөт деп айтылат. Түшүнүктүү болдубу? Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү алейкум суннати ва суннати хулафай рашидин дейт. Силер менин сүннөтүмдү жана хулафай рашидиндердин, менден кийинки туура жолдо башкаруучу болгон, динде бекем турган, туура жолду бекем кармаган Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анхум ажмаин, мына ушулардын жолуну, сүннөтүнү кармангыла деп айтканда, хадисини кармангыла деген эмес. Себеби хадис кээде тыйылган нерсеге деле айтылып калат. Сүннөт бул эрчүүгө рухсат болгон нерселерге гана айтылат. Демек Умар радиаллаху анхунун таравихке бардыгыны таравихке чогултканы бул деле сүннөттөн болуп эсептелип калат дейт. Ал эми бул жерде демек болду бир сүннөт бидат, жакшы бидат бар, анан жаман бидат бар деген сөз болду. Алламал Иззуддин ибн Абдиссалам рахимахулла бидатты мындай деген. Бидат деп эмнени айтабыз? Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын заманасында бекемделбеген, болбогон нерсени кылууну бид'ат деп айтылат, айтылганда. Бид'ат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem заманасында болбогон нерсени бид'ат деп айтылат. Пайгамбар заманасында мороженое жегилгенби балмуздак? Пайгамбар заманасында машиналар, унаалар айдалганбы? Туурабы? Пайгамбар алейхиссалам заманасында мындай сааттар коюлуп коюп, ошол саат келгенде азан айтып, саат келгенде камат айтылганбы? Бидат деп эмнени айтат десе, пайгамбарыбыздын заманасында болбогон нерсени кылууну бидат деп айтылат, негизинен сөздүк маанисинде. Вахия мунқасиматун ила важиба, muharrama, manduba, makruha, mubaha. Жана ал 5ке бөлүнөт дейт. Пайгамбарыбыздын заманасында болбогон, бирок кийин кылынып жаткан нерселер 5ке бөлүнөт деген, 5 түрдүү болот деген. Биринчиси кайсыл? Важиба.
милдеттүү түрдө кылына турган кээ бир бидаттар болот. Аны кылбасаң болбойт. Экинчиси мухаррама, арам. Аны кылсаң адашасың, күнөө аласың. Ошону пайгамбарыбыз айткан. Бидат адаштырат депчи, арам бидаттар бар. Үчүнчүсү мандуба, мустахаб. Аны кылсаңыз сооп табасыз, кылбасаңыз күнөө таппайсыз. Төртүнчүсү макруха. Аны кылсаңыз шариат кылбай койсоң жакшы деп айтат. Жакшы эмес кээ бир мустахаб бидаттар бар. Бешинчиси болсо мубаха, рухсат берилинген бидаттар бар. Рухсат кылсаңыз сооп жок, кылбасаңыз деле боло берет, кылсаңыз деле эч кандай сооп таппайсыз. Ошо 5ке бөлүнөт дейт. Буну кантип билебиз десе, шариаттын эрежесине салынат. Ошол кылып жаткан кыймыл аракетиңизге шариат эмне деп айтат? Важип дейби? Ошо кылган ишиңизди, бирок пайгамбардын учурунда болгон эмес. Бирок кылуу зарыл болуп атат. Ошо шариаттын эрежесине карап туруп ошого жараша өкүм чыга берет дейт. Мына азыр мисал менен айтабыз, бир аз түшүнүп аласыздар. Мисалы, грамматика илими менен, морфология илими менен араб тилине байланыштуу. Буларды изилдөө пайгамбар заманасында болгон эмес. Пайгамбардын заманасында мисалы бул илимдер изилделген эмес. Бүгүнкү күндө аны изилдеш эмне болот? Важип болот. Себеби эгерде сиз менен биз араб тилинин грамматикасын, араб тилинин морфология, сарф, нахвилерди билбесек, анда шариатыбызды жоготуп коебуз. Куранды түшүнгөндү жоготуп коебуз. Куранды туура түшүнө албай калабыз. Демек буну үйрөнүү важип болуп атабы? Бирок пайгамбар заманасында болгон эмес. Демек буну бидаа важиба деп айтылат дейт. Бул милдеттүү түрдө кылына турган пайгамбардын учундагы жок болгон амал. Туурабы? Ал эми экинчи мухаррама, бидаа мухаррама деген бар. Негизги маселе. Арам болгон бидаат бар. Куфур эң чоң күнөө. Андан кийин ширк. Андан кийин келе үчүнчү күнөө бидаат болуп эсептелет. Ошол кайсыл бидаат? Мухаррама, арам болгон бидааттар. Мисалы, муътазилалардын чыгарган этикат ишенимдери, хавариждердики, шиалардыкы, адашуу болгон бидааттар. Кабырга сыйынуу болсун, башка болсун, адашуу. Кур'ан жана хадис алып келген нерсеге каршы чыккан, жашоодо жаңы келип калган нерселер. Булар арам болуп эсептелинет. Бул бидааттардан сактаныш керек. Пайгамбар алейхиссалам толук сактанууга көрсөтмө берип кеткен. Кур'ан хадиске каршы келген нерсе, мына ушундан сактангыла деп пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айткан. Эми ушуларга кайра каршы далил тургузуу. Муътазила деген адашкан фиркалар да, муржиа, башка ушуларга каршы далил тургузуу, бул дагы важип бидаат болуп калат. Пайгамбар үчүн андай болгон эмес. Бирок эми адашкандар азыр пайда болуп калды. Пайгамбардан кийин пайда болуп атат да адашкандар. Аларга каршы эми далил тургузуу, дебат өткөрүү, бул деле важип болуп калат. Важип болгон бидаттардан болуп калат кайра элечи. Ал эми мандуба дегенибиз, мустахаб дегени кандай? Мисалы, медреселерди куруу. Жана дагы болгон жакшылыктар, садака иретинде, элге тамак берип иретинде ар кандай жол жобо менен болуп атат. Ошолор булар мустахаб болгон бидаат деп айтылат дейт. Пайгамбар заманасында өзгөчө медреседе илим берилген эмес. Мечиттин ичинде эле болгон. Бирок азыр мечиттин ичинде десең, адамдар мечиттин ичинде окуганга азыр бүгүнкү күндө андай шарт жок. Эл келет, кетет, андай мүмкүнчүлүк жок. Адамга терең илим бериш үчүн өзгөчө бир курулуш кылып, өзгөчө курулуштун ичинде окутпасаң, андай деңгээлге илимге жетилбей атат. Бул деле бидаат. Бирок бидаат кандай? Мустахаб. Кылсаңыз сооп ала турган бидаат. Мустахабтардан. Ошондой эле биздин заманада, биздин тараптарда, биздин өлкөлөрдөгү жайылган, кеңири жайылган, мисалы, намаз окуп бүткөндөн кийин 3 дуа кылабыз. Туурабы? Намаз бүткөндөн кийин имам элдерге кайрылып алып аятал курсини окуйт, тасбih толтурат, бир дуа кылат, Куран окуйт, бир дуа кылат. Бул негизинен мисалы Куран хадисте пайгамбар заманасында сахабаларда, табиин, табииндерде болгон эмес. Мындай көрүнүштө, мындай амал болгон эмес. Бирок аятал курсини окусун деген бар. Туурабы? Тасбихдерди толтуруу деген бар. Куранды окууга таргип бар. Бирок ушундай көрүнүштө болсун, мындай жок болгон. Муну эмне үчүн кылган? Биздин ата-бабаларыбыз элдер намазды эле окуп, намаздан кийин эле чыгып кете берген да. Намаздан кийин эчтеке кылбайт. Ошолорго таалиман, сабак бериш үчүн. Намаз эле эмес, дагы мындай амалдар бар. Мындай амал кылыш керек. Аятал курсини окуса болот фарз намаздан кийин. Тасбихдерди толтурса болот, Куран окуса болот. Ошону үйрөтүш үчүн ушундай көрүнүш жашоого тартип болуп келип калган да. Бул мустахаб. Ошондой кылсаңыз сооп аласыз. Кылбасаңыз эч кандай күнөө жок. Мустахаб амалдар да.
Мустахаб амалдын көрүнүшү кирип келди. Демек буну бид'a мандуба деп айтылат дейт. Се урматтуу тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат, сахих хадис, Бухариде, Муслимде келген хадис, муттафак алейх. Бидат деп эмне айтат? Ман ахдаса фи амрина хада ма лайса минху фахуа радд. Кимде ким жаңыдан пайда кылса, фи амрина хада, ушул ичибиздин ичинде, мындай айтканда динде деп түшүнүп туруп, диндин ичине киргизип туруп, жаңылыкты пайда кылса, ма лайса минху, бирок ал динден эмес. Куранда ал айтылган эмес. Хадисте ал айтылган эмес. Сахабалардын алтын доорлордо, 3 доордо болгон эмес. Ушундай нерсени ким пайда кыла турган болсо, фахуа раддун, ал анда кайтарылган. Ал Алланын алдында кабыл эмес, ошону бидат деп айтылат. Бидаттын аныктамасына негизги хадис мына ушул болуп эсептелет. Демек, бир амал шариаттагы караланган жаңылык, адашуу, бидат болуш үчүн эмне болуш керек? Ошону адамдар динден деп түшүнүш керек. Ушуну кылсаң сооп аласың, кылбасаң күнөө аласың депчи. А бирок ким эгерде мисалы намаздан кийин таспит олтуруп, дуа кылып олтуруп калдык. Туруп кетсе, жүрөгү коркуп атат. Туруп кетсе мен күнөөкөр болуп калам. Жок, мен толтуруш керекмин десе, бул бидат. Себеби андай деңгээлдеги амал эмес. Туурабы? Туруп кетсе ал күнөө эмес, важип эмес да бул амал. А эгерде туруп кетип бараткан адамдар булар туура эмес кылып атат десе, бул деле анда бидат көз караш. Бидат көз караш себеби пайгамбар айткан фи амрина хада, ушул диндин ичинде жаңылыкты пайда кылса деген. Диндин ичинде жаңылыкты пайда кылса дегени маратибул ахкам деп коет. Шариаттагы өкүмдөрдүн мартабасы бар да. Фарза айни, фарзы кифая, важип, сунна муаккада, гайру муаккада болуп, ушундай шариаттагы өкүмдүн деңгээлдери бар. Ушул шариаттын өкүм мартабаларыны алмаштырып алууну дагы бидат деп коюлат. Ушул биздин диндеги бир нерсени жаңылыкты пайда кылса, демек мустахаб нерсени, арам нерсени кылып атат деп түшүнсө, мустахабты важип деп, жок, сөзсүз олтуруп дуа кылыш керексиң деп түшүнсө, бунун бардыгы бидат көз караш болуп калат. Бидат болуп калат. Пайгамбар алейхиссалам, мисалы биз айтпайбыз да, саат 1:30-да, 11, 13:30-да пешин намазды окуш важип деп айтпайбыз да. Бирок пайгамбар алейхиссалам заманасында мындай жок болчу. 11:30-да бардыгы келип алыптыр, 11:30 болгондон кийин камат айтып баштап, азан айтып баштап, мындай жок эле да. Алардын ичинде күнгө карап эле азан айтылат эле убакыты болгондо. Бардыгы келип ошо чогулат болчу. Ал балким кээде 1:20-га дал келип калат, кээде 1:40-га дал келип калат. Ар кандай болчу. Эми эгерде ушул 11:30-да гана окулуш керек деген түшүнүк болуп калса, анда бул бидат болуп калат. А жок, бул жөн эле дин үчүн тартип деген болсо, бидатка эчтекеге кирбейт бул. Бидат болуш үчүн диндин ичинде деп эсептеш керек. Ушул дин деп, кылсаң сооп аласың, кылбасаң күнөө аласың депчи. Ушуну кылуу аркылуу Аллага жакындайсың деп түшүнүп алган болсо, ошол бидат болуп калат. Анан бардыгы эле диндин ичинде деп туруп жаңылыктар бардыгы бидат болбойт. Ма лайса минху, Кур'ан хадиске каршы келгени бидат болот. Кур'ан хадиске лайыктуу болгондор алар бидат мазмума, жамандалган бидат болуп калбайт. Мисалы азыр эле жогоруда айтып өткөн Умар радиаллаху анху кылган кыймыл аракети пайгамбар кылган эмес, Умар радиаллаху анху кылып атат. Мисалы мечиттердин кооздоо чоң салынышы пайгамбар заманасында жок эле. Туурабы? Кийим кече, тамак аштардын түрлөрү пайгамбар алейхиссаламдын заманасында жок эле. Кайсыл нерсе динден деп эсептелип, жана Кур'ан хадиске каршы келип калса, мына ошону бидат деп айтылат. Ошол адашы, ошону сактаныш керек. Ал эми болбосом, бидат имам Шафии рахматуллахи айтымына караганда экиге бөлүнөт дейт. Жалпысынан алып койгондо экиге бөлүнөт. Кайсыл жакшы жана жаман болот. Кур'ан хадиске лайыктуу келсе жакшы, Кур'ан хадиске жаман келсе, бул жаман. Каршы келип калса жаман болот. Ошону эле Аллама Иззуддин ибн Абдуссалам ошону эле түшүндүрүп берип 5ке бөлүп кеткен да. 5ке бөлүп кеткен. Кээ-бирлер важип болуп калат, кээ-бирлер арам болуп калат, кээ-бирлер мустахаб болот, кээ-бирлер макру болот, кээ-бирлер жөн эле мубах, рухсат берилген кээ-бир бидаттар болот деп ошондой түшүндүрмөлөрдү берип кеткен. Ошондон урматтуу тууган, сиз менен биз жашообузду сүннөткө канчалык ылайыкташтырсак, ошончолук бидаттан алыс болобуз да. Эң ар бир амалдагы сүннөттү тактаган аракетин кылыш керек. Мисалы, зубный паста менен щетканы иштете турган болсок, ошонун ордугу бир сүннөт колдон чыгып кетет, ал мисвак болчу. Туурабы? Ар бир жаңы эле нерсени алып келе берсек, шариатта каршы болбосо да, күнөөкөр болбосоңуз деле,
бирок кайсы бир деңгээлде ошол орундагы сүннөттү жоготуп коебуз да. Ошондон колдон келишинче сиз менен биз ар бир учурда сүннөттү аткарган аракет кылыш керек. Колдон келишинче сүннөттүн ичинде адамга тарбият бар. Сүннөттү Алладан ала турган хидаят бар, иман берилет. Ин тутиуху тахтаду. Пайгамбарга моюнсунууда хидаят бар, имандын өсүүсү бар. Сүннөт аркылуу адам сооп алат. Сүннөтсүз эле кыла турган болсок, тарбиятта болбойбуз. Жашообуз тарбиядан бош болуп калат. Кекейип эле ардекен айтып эле мен баягы мен азыр ким менен сүйлөссөң эле алым да. Мухаддис, муфти. Коркпой эле бир эки китеп окуган көп болсочу. Аны деле котормосу менен башкасы менен окуган. Хадис боюнча канча деген китептер бар. Сахиста менен эле чектелбейт хадистер. Канча китептер бар, канча анын түшүнүштүн ыкмалары бар, жол жобосу бар, эрежеси бар аны кабыл кылыш үчүн, түшүнүп бир өкүм чыгарыш үчүн. Футбол боюнча сүйлөсөң бардыгыбыз футболист болуп чыгабыз да. Ден соолук боюнча болсо бардыгы эле врач. Үчүнчү маселе дин боюнча сүйлөсө бардыгы эле молдо да. Жок, бул болот, бул болбойт, тура да, адамлар да анан акырында сурап коймой да. Урматтуу тууган, ар бир нерседе бир аз этият болуш керек. Маселеде этият болуш керек. Бардык эле нерсени бидат деп айта бербеш керек. Же бардык нерсени эле боло берет деп айта бербеш керек. Беккем уламалар кандай чечим чыгарган болсо, ошондо да бир муштахиттин сөзү эмес, жумхурул улама деп коет. Бардык алымдар, көпчүлүк уламалар кайсы ойго токтолгон. Ошо тарапты карап туруп анан кийин сөз чыгыш керек да. Бир жолу бир казынын алдына талашып келип калды. Bir mesele menен талашып келип, ta'min bil jahr, ta'min bis sir деп коет. Амин деген сөзү. Алхамдулилlah Фатиха сүрөсү бар го. Фатиха сүрөсүн имам окугандан кийин жария намаздарда. Ошол Фатиха сүрөсү бала доллин деп аяктагандан кийин амин деген сөздү арттагы уюгандар сырттан чыгарып айтыш керекпи? Амин деп. Кыйкыруу деген жок. Амин десе мындай болбойт. Негизи эч бир мазхабта мындай болбойт. Кыйкырсачы. Сырттан чыгаруу, сыртка чыгаруу деген эмне? Алдыдагы адам укса деген сөз. Өзү эле эмес, алдындагы укса деген сөз. Өзү айтуу ичинен деген сөз, тамгаларды дурустап, оозду кыймылдатыш керек деген сөз. Кээде кээ бирлер намазда турганда шинтип эле окуй берет да. Эринде тамгалардын чыга турган жайлары иштебейт. Тил, эрин, алкымдар иштебей калат да. Ал деле Куранды окуду болуп эсептелбейт. Куран окуш үчүн купиянын деңгээли биринчи ошол тамгалар дурусталып ооздон чыгыш керек да. Жария дегени алдыдагы адам угуш керек деген сөз. Эми ошол кыскасы казыга келип калыптыр да. Экөөндө тең хадис бар. Амин деп айтканды жария айтыш керекпи, же купия айтыш керекпи? Ушунун кайсынысы абзел? Кайсынысы жакшы? Экөө тең болбойт деген нерсе жок. Абзелдикте талаш бар уламалардын ортосундачы. Кимисин кылсаңыз жакшыраак болот деген эле маселе. Ошону талашып келген экен. Талашкандык себептен бири-бирине кол көтөрүп, бири-бирине зулумдукта кетип калыптыр. Ортодо жамандык болуп кетти. Анан ал казы рухсат сурап, мага рухсат бергиле, 7 күндөн кийин жообун айтайын. Жакшылап биринчи маселесин карайын, анан силерге жообун айтам деп, анан 7 күн өткөндөн кийин бардыгын чакырып, анан ошо экөөнү алып келип, анан айткан экен да. Мен маселени бир аз карадым. Менин түшүнүгүм боюнча, ат-ta'min bil jahr jaiz. Жария амин деп айтса деле боло берет. Ат-ta'min bis sir jaiz. Сыр купия кылып туруп ичинен амин деп айтса деле боло берет, сырткы угузбай. Бирок ta'min bis shar la yajuz. Бирок жамандык менен аминди айтса, бул такыр эле болбойт дейт. Макул жария айтасызбы? Макул купия айтасызбы? Бирок ушул айтып атканыңыз себептен фитна чыгып атабы? Ортодо дүрбүлөң кылып атасызбы? Ортодо жамандык, душмандык бөлүштүрүп алып келип атасызбы? Бул анда болбойт дейт. Буга шарият рухсат бербейт экен дейт да. Мен ошону тактап келдим депчи. Ошондон урматтуу туугандар, бидат, ар бир бидат адашу тозок алып барат деген пайгамбар алейхиссаламдын хадиси бул элди бөлүш үчүн, элдин кылып аткан кыймыл аракетине эптеп китеп карап туруп бидатка киргизип фатва бериш үчүн эмес, бул элдин жашоосун бидаттан чыгарыш үчүн болгон. Ошол жаман бидаттардан ар бири сактаналы, ошого түшпөйлү, ахлусунна вал жамааттын акыйдасы, ахлусунна вал жамааттан бери келе жаткан, о кылымдар бою келе жаткан нерсе бул имам Абу Ханифа, имам Шафии, Малик ибн Анас рахимахулла, Ахмад ибн Хамбал рахимахулла, булардын келип аткан Матуридия, Аш'ария, бул акыйда акайыттер, о эзелтеден бери келе аткан, кылым карытып келе аткан бир эле адам эмес, бул
толық бұл медресе, анын içinde миллиондогон уламалардын болуп аткан мээнети болуп келип аткан нерсе, ошону жашообузга алып келели да, тактайлы да, ошонун негизинде иншалла Аллах Таалага жолуга турган болсок, касам ичип айтсак болот, дүйнө ахирет бактылуу болобуз иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Саптарды жакын бош орундарда толуктап алыңыздар, алдыга чыгып алалы, аркада тургандарыбыз кебиле туруп